2008 жылдан бери Ош шаарындагы бакчаларда ар бир балага айына тамак аш үчүн 500 сомдон акы төлөнүп келет. Бул каражат күнүнө 23 сомдон туура келсе, шаардык казынадан 10 сомдон акча кошулат. Анын эсебинен бир күндө тарбиялануучуларга 4 жолу тамак берилүүдө. Азыктар негизинен эт жана сүттөн даярдалат. 8 жылдан бери төлөмдүн суммасы өзгөрүлбөгөнү менен азык түлүктөрдүн баасы кымбаттады. Мунун айынан биринчиден балдарга толук кандуу тамак берилбесе, экинчиден алардын дени сак өсүп жетилиши үчүн курамында витаминге бай азыктарды алууга каражат жетишпей жатыптыр. Күнүгө эле балдарга ушу сүттүү тамак бере бербей, кошумча бүтүн жумуртка бербесек дагы жактадан жумуртка берсек болот, сливочный маслону кошуп берсек болот, вареньелерди берсек болот. Негизинен балдар ушундай нерселерди жакшы көрөт. Ош шаардык билим берүү башкармалыгына акыркы 3 жылдан бери тамак ашка төлөмдү көбөйтүү боюнча бакчалардан кайрылуулар келип түшкөн. Анын негизинде төлөмдү ар бир бала үчүн айына 800 сомго көтөрүү пландалып жатат. Мунун эсебинен калориялуу азыктарды алганга шарт түзүлөт. Тактап айтканда, 800 сом менен шаардык бюджеттен берилген акчаны күнүнө бөлгөндө 45 сомдой туура келет. Азырынча буга 41 бала бакчанын ичинен 10 бакчадагы тарбиялануучулардын ата-энелери макулдугун берди. Кээ бир ата-энелер ойлойт, ушу садикте 4 маал тамактанат, бул балам жакшы деп ойлошу мүмкүн, бирок мына биздин бул системаны билген адамдар биз кыйналабыз. Айрыкча садиктин заведующийлары кыйналат. Көрүп өздөрү эмне тамак бергенин өздөрү билишет. Билим берүү башкармалыгынын бул сунушун Ош шаардык кеңешинин депутаттары да карап чыгышты. Бирок эл өкүлдөрү сунуш менен гана төлөмдү көбөйтүүгө кол коюп бере алышпайт. Ал үчүн эң биринчи ата-энелердин макулдугун билдирген протокол билим берүү башкармалыгына жиберилип, мындан мэриянын да кабары болушу керек. Ошондо да социалдык абалы начар үй бүлөлөрдүн шарттары эске алынат. Талкууда биз эч кандай ата-энеден сунуштар келбегенине байланыштуу биз аны үстүртөн гана карадык. Үстүртөндө гана карап, бизге чейинки чакырылыштагы депутаттар сунуштар менен келгиле деген сунуштар аткарылбагандыгы боюнча дагы аларга конкреттүү маселелерди койдук. Белгилей кетсек, Ош шаардык билим берүү башкармалыгына караган 41 бала бакчада 17 миңге жакын тарбиялануучу бар. Учурда алардын тамагына берилип жаткан 500 сом өлкө боюнча бакчалардагы эң аз сумма деп табылды. Маселен, Кара Суу районунда 650 сомдон болсо, Борбор кала Бишкекте 850 сомдон 1000 сомго чейин жетет. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.